Жаңы төрөлгөн бала 1-2 айга чейинки мезгил. Бул мезгилдеги негизги тарбиялык милдет баланын диний боюн өсүүсү, ден соолугу жөнүндө камкордук көрүү, туура тамактандыруу, эне сүтүнө 1,5 жашка чейин тойгузуу, ден соолугун чыңдоочу процедураларды уюштуруу. Бул мезгилден баштап 1-2 ай бала акырында айлана чөйрөнү сезүү, туюу органдары аркылуу аңдай баштайт. Ошондуктан ушул мезгилден баштап сезүү органдарын көзү, кулак, тери жана башка туура калыптануусу, аракеттенүүсү үчүн шарт түзүү зарыл. Бул нерв системасынын мээнин өсүүсүнө алгачкы түрткү болот. Сиздер менен ортодон төмөн болгон мугалим, мигрант эне Каратаева Нургүл Мухаммадисаевна болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Атагы чыккан болгун